Кыргыз жеринин Бермет болгон Ысык-Көл облусунун Бактуу-Долонот айылында 2016-жылдын 3-сентябрында 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары старт алып, 8-сентябрга чейин уланды. Көчмөндөр оюнунун ачуу жана жабуу аземинде 15 миңге жакын көрүүчү катышып, чет мамлекеттердин башчылары, 60тан ашуун мамлекеттин спортчулары жана расмий өкүлдөрү катыша алды. Көчмөндөр оюндарына 62 мамлекеттин, атап айтканда Австрия, Азербайджан, АКШ, Афганистан, Белоруссия, Бразилия, Түркмөнстан, Тажикстан, Түркия, Түштүк Корея, Франция, Швеция жана башка мамлекеттердин 1000ден ашуун спортчулары катыша алышты. Оюндардын ачылуу аземи түз эфир аркылуу алдыңкы кабарчылар тарабынан дүйнө жүзүнө көп миллиондогон элдерге тартууланды. Оюндар баштагандан аяктаганга чейин келген коноктор фольклордук фестивалга күбө болушуп, бөөр кызытарлык 5D шоусу, жергиликтүү жана чет элдик жылдыздардын сахнага ырдап чыгуусу, көчмөн элдин маданиятын жана тарыхын баяндаган театрлашкан шоусу менен коштолду. Ал эми бул жолу спорттук мелдештердин саны 23кө жетип, ага күрөш фестивали, ат чабыш, салбуурундун ичинде жаатуу, тайган жарыш, бүркүт салуу мелдештери уюштурулду. Андан сырткары эреңиш, көкбөрү, кунан чабыш, жорго салыш, ат чабыш, кыргыз-казак күрөштөр, тогуз коргоол, ордо оюндары болду. Көчмөндөр коомунда эркектер элди тамак аш менен камсыз кылуу үчүн ууга чыгып, мал жандыктар, аксакал, аялдар жана жаш балдардын карамагында калган. Ошол учурда карышкырлар келип малдарды кырып, элдерге көптөгөн кыйынчылыктарды алып келген. Аңчыдан келген эр жигиттердин мындай көрүнүшкө жиндери келип, чымыр, шамдак аяттары менен карышкырлардын үйүрүнө ууга чыгышкан. Карышкырларды качып бараткан жерден кармаган соң бири-бирине ыргытып ойношкон. Эзелки доордо оюндун негизги максаты жоого даярданууга багытталган. Оюн учурунда аттар да, ат үстүндө эр жигиттер да чыйралып, эр жүрөктүүлүккө тарбияланат. Команданын курамы 17 адам, 12 оюнчу, 1 жетекчи, 1 машыктыруучудан турат. Oyun oldu, жақсы oyun oldu. 2 aydan beri dayınlanып жатқанбыз. Ушул мени кайтып окшойт. Oyun жөнүндө не айтамыз? Ойнадык, ойлоо көрсөттүк, отурдук. Все бутта. Кимдин дайындыгы күчтүү, сол. Салбуурун, алгыр куш, тайган салуу жана салттуу жаатуу менен коштолгон кыргыз элинин комплекстүү аңчылык өнөрү. Тайгандар жарышында болсо команданын курамы 1 жетекчи жана 5 тайгандын ээсинен турат. Вот мы с друзьями из Казахстана приехали к вам в Киргизию показать своих собак тазы. Ну, надеемся выиграть. С такой надеждой приехали. Вот с Алматы ребята приехали, с Астаны. Тазы у нас сейчас в форме. Можем посоревноваться. Киргизы молодцы, встретили нас хорошо, гостеприимный народ. Очень гостеприимный. Мы рады за это. Улуттук ат чабыш оюндарына алыс каралыкта ат чабуу, узак аралыкта ат чабуу жана жорго салыш оюндары кирет. Ат чабыштын түрү анын аралык алыстыгына, чабуунун ыкмасына жана жылкы баласынын жашына карата бөлүнөт.
ири чоң ат чабыштары бүгүн болуп атат. Ошол негизи ушу бир жуманын ичинде аябай бийик деңгээлде өттү деп ойлойм. Биздин Кыргызстан коммерциялык банкы дагы мындан тышкары калбай ушу өзүнчө кышты жоргого байга кылып спонсор болуп өзүнчө бөлүп бердик. 4 орун кылып, 4 орунга чейин байга кылып өткөрүп бердик. 3 эле орун кылбай утешители деп 4-чү дагы кылып бердик. Призовой фонд 600 000 сом болду. Бүгүнкү жеңишке аябай көп даярданганбыз. Мындан 2 ай мурундан баштап даярданып, ушул жеңишке жеттик. Бул атыбыз Асанбек ата Канизоддун Ак Жолтой аттуу жылкысы 3 жашар. Бул бизге көптөгөн биринчи орундарды багындырып берди. Эми мынтип дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Эреңиш кыргыз чабандестеринин салттуу күрөшү. Бул оюн жоо менен бетме-бет алышуу зарылдыгынан улам пайда болуп, майданда жеңишке жетүү максатында колдонулган. Азыркы учурда эреңиш тегерек чийин ичинде 8 аянтта өткөрүлөт. Эреңишке чыга турган ат күчтүү, салмактуу, ордуна бекем турган, үстүндө чабандесте сезе билген чыдамкай ат болуш керек. Түрк элинин ат үстүндөгү найза ыргытуу улуттук оюну. Бул оюн ачык аянтта өтүп, 2 команда катышат. Оюндун негизги максаты башка командадагы атаандашын көздөй жыгачтан жасалган тумшугу мокок найзаны ыргытып, көбүрөөк упай топтоо болуп саналат. Азыркы көрүп аткан оюнубуз биздин жигит оюну. Биринчи жолу көрүп атабыз биз кыргыздар. Түрк туугандардын оюну бизге аябагандай жагып атат. Себеби биздин оюнга мына кыргыз ат оюну жигитке да жарашат, атка да жарашат дегендей. Могуреки найза, жекеме жеке деген оюнубуз бар эле, найза сайы. Ошого окшошуп кетет экен. Биз азыр мына үшөөбүз аябай таң калып отурабыз. Кызыктуу оюн экен. Кыргыз жигиттери муну өздөштүрөт. Эмки оюнга чейин биз түрктөрдү утабыз. Бул жирит оюну өзү түрк элинин байыркы оюндарынын бири экен. Булар түрктөр көп жылдан бери ойношот экен. Бизге ушул 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жирит оюнун кошту. Оюн ийгиликтүү болду. Түрк командасы менен кыргыз команда түрктөр бизге үйрөткөнү келишкен эле, бирок алар келгенге чейин эле биз үйрөнүп алдык окшойт. Биз түрк эли менен түрк командасы менен Кыргызстан курама командасы ойнодук, бирок тең чыгып калдык. 56-56 упай менен тең чыгып калдык. Бүгүн бир чоң өзүнчө бир майрам болуп атат, мындай жүрүш болуп атат. Түркиянын жирит деген оюнун биринчи жолу көрүп атабыз. Андан тышкары спорттук оюндар дене тарбия жана дарылоо комплексинде дагы өтүп жатты. Комплекстин 3 кабаттуу имаратынын аянты 2000 чарчы метр. Спорттун ар кандай түрлөрү менен машыгууга бардык шарттар түзүлгөн. Дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинде күрөш фестивали, анын катарында масс рестлинг, казак күрөшү, көрөш, аба күрөшү, алыш өткөрүлдү. Жерди чапчы аттар кетти жулунуп, атты бир түтө алыска угулуп, дене бойду титиреткен оюндар, алдарыкка кайры делди бурулуп, көчмөндөрдүн улуу көчмөн оюну, көчмөн оюн ынтымактын корулуу, оюндар көп бирок билген дайыма, көчмөн элдин оюнунда жолу.
Мас рестлинг таяк тартыш оюну Якутиянын улуттук спорттук оюнунун бир түрү. Мас рестлингде атаандаштар бири-бирине бет маңдай отуруп, кырынан коюлган тактайга буттарын тиреп, бир таякты экөө-эки жагынан эки колдоп кармашат. Спортчу таякты атаандашынын колунан сууруп алса, же аны таяк менен кошо өзүн көздөй тартып алса, жеңүүчү болуп эсептелет. Кармашуу бир балбан эки жолу жеңип кетишекти уланат. Вид спорта называется мас-рестлинг, по-якутски называется мас-тардыгы, по-киргизски называется таяк-тардыш, по-русски называется перетягивание палки. Это народная традиционная игра народа Сака, который проживает в Российской Федерации на северо-востоке. Это очень древний вид спорта, но я подозреваю и предполагаю, что этот вид спорта, как традиционная забава, была у всех народов мира, которые имели кочевой образ жизни. Поэтому на сегодня то, что чемпионат мира по мас-рестлингу проходит в рамках вторых игр кочевников, очень правильно и своевременно. Атайын Жалалабад облысының Сузак районунан дүйнөдө көчмөндөр оюнунун экинчи оюнуна катышуу үчүн келгенбиз. Албетте көңүл түргөн чегинде абдан жакшы ушундай уюштурулган ат майданы дүйнөлүк деңгээлде уюштурулуптур. Ушул оюндар жакшы өтүп атат. Кырчынга да барып көрүп келдик. Ал жерде дагы жакшы болду. Албетте мени сүйүндүргөнү бизди курсан кылганы ушу кечээкүнкү Америкадан келген улакчылар, жолдон көпүргө катышчылардын катылуу оюну кызыктырды. Бул деген сөз биздин улуттук оюнубуздун бүткүл дүйнөгө, Америкага чейин барып таралышына көңүл түзүп атат. Көчмөндөр оюну аябай жакшы болуп өтүп жатат. Кырсын жайлоосуна бардык. Ал жердеги оюндар кыргыз үйлөрүнүн бири боюнча жарыштар болду. Мындан нары дагы бул оюндар улана беришине тилектешпиз. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, биримдик болсун. Көпөрүдө көк жалуулар тарткандар, толус коргол акылдарды урчунса, көзү бурсан жамбы тамай айткан бар. Состоялись все виды спортивных мероприятий. Прошли мероприятия на Джайло Кырчин. И я хотел бы констатировать, что все прошло на высоком уровне. Я думаю, и вы, уважаемые журналисты, и гости Всемирных игр кочевников согласятся с моим мнением. Вторые Всемирные игры кочевников были освещены, я не побоюсь этого слова, на весь мир. И я хотел бы особо отметить, что нашу страну, Кыргызскую республику, узнали с новой стороны. Я хотел бы сегодня сообщить официально, что Всемирные игры кочевников будут проходить на территории Кыргызской республики каждые 2 года. Кыргыз элин дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну 6 күн бою болуп өттү. Оюндардын ачылыш аземи Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин катышуусунда, ал эми жабылуу аземи Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Шарипович Жээнбековдун катышуусунда болуп өттү.